мындай татыктуу энелерибиз көп. Ушунча балдарды тарбиялаган эне. Зура Нуркамилова 76 жашта. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти намын алуу менен бирге даңк орденине да татыган. Бала тарбиялоо менен бирге элге да кызмат кылып келет. Урка Асалиева атындагы музейди жетектеп, бир нече кайрымдуулук фонддорду да ачкан. Бала тарбиялоодо эненин милдети чоң дейт. Эне уул кызды эле эмес, коомду да тарбиялайт. Чет өлкөдө жүрсө да бала үчүн мээримин жеткирет. Үй бүлөсү үчүн бардык нерсеге жетише аларын белгиледи. Мындай бир үй бүлөнү кармаган эне да. Бала тарбиялайсың, кыз тарбиялайсың, андан сырткары коомдо тарбиялык иштерди жүргүзөсүң, өзүң элге үлгү болушуң керек. Миграцияда жүргөн нерсе да керек. Себеби турмушту оңдойт экен. Баланын келечеги үчүн окутамын дейт, баласыны мындай жетишет да тарбиялашка. Баягы сага балам мындай алып келем, сен үчүн кылып атам, сен жакшы окугун, жакшы жүргүн десе, эне мээрин сагынган бала чыдап ошого көнүп чоңойгон балдар да бар. Эне мээримине арналган тренингке айылдагы активист аялдар, окуучулар жана мугалимдер катышты. Тынчтыкты курууда эне мээриминин канчалык деңгээлде бийик экендиги таңазаланып, анын үй бүлөгө кошкон салымы тууралуу айтылды. Эне миграцияда жүрсө да, балага болгон мээримин чагылдырган сахналык көрүнүштөр жана видеороликтер көрсөтүлдү. Бүгүн болсо өтө чоң семинар тренинг өтүп атабыз. Айылдын коомчулуктун өкүлдөрүнө, ата-энелерге, окуучуларга, активист аялдарга чоң семинар тренинг өткөрүп жатабыз. Бул жерде эне тынчтыкты куруу жөнүндө, эне мээрими канчалык деңгээлде бийик экенине. Айылыбызда миграцияга барган аялдар дагы көп. Балдарын окутуп, өзүнүн айылына канчалаган салымдарын кошуу менен болуп атат. Мен жүрөмүн туулган жерде сагына, ар күн сайын сүйлөшкөндө булугуп. Эге мынча азап тартасың, мени эмес, дем солугун карагын. Мигрант аял өнүгүү түркүгү долбоору коомчулукту тынчтык жолу менен өнүктүрүүдө, миграцияда жүргөн аялдардын жана кыздардын укуктарын кеңейтүү максатындагы семинарларды өткөрүп келет. Өлкө боюнча 6 пилоттук айыл өкмөттө иш алып барат. Мындан сырткары коомчулукка туура багыт берүү тууралуу сабактар да уюштурулат. Эң биринчи максаты бул миграцияга дуушар болгон аялдардын жана кыздардын туура жактарын позитивный девиация ошолорду көтөрүү болуп саналат. Миграцияга кеткен аялдар көп кетип, балдары кароосуз калып жаткандыктан, алардын позитивный девиация Кыргызстанга кошкон, үй бүлөсүнө кошкон жана айылына кошкон салымын коомго көргөзүү берүү болуп саналат да. Аялдардын өзлөрүнө, жеке эле бардык коомчулуктагы адамдарга туура багыт берүү боюнча сабактар өткөрүлүп келди да. Кыргызстандык мигрант кыз келиндердин саны жыл сайын өсүүдө. Эмгек мигранттарынын 40%-ын аялдар түзөт. Өкүлдөрүнө өзүмдүн жалпы эле мына жердеги мугалимдер жамаатынан ыраазычылык билдирип кетким келет. Исах Туратбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош ТВ.